Бишкектен балыкчыга заматта жеттим деп мактанган мотоциклист жазаланды. Буга чейин Шумахер Бишкектен балыкчыга чейин мотоцикл менен 79 мүнөттө жеткенин айтып видео жүктөгөн. Анда саатына 190 чакырым ылдамдык менен кетип баратканын көрүүгө болот. Кайгол кызматы мактанчаак мотоциклистти бат эле таап, темир тулпарын айып короого токтоттуруп, өзүнө 30 000 сом айып салышкан. Индияда 100дөн ашык турист турган көпүрө кулап, 4 адам каза болду. Индиянын Махараштра штатынын Пуна шаарында 15-июнда Индраяни дарыясындагы көпүрө кулады. Көпүрөдөгү көптөгөн туристтер дарыяга агып кеткен. Бүгүн 16-июнда эртең менен гана аяктаган издөө иш-чарада 4 адам каза болуп, 50дөн ашуун жаракат алган адам куткарылганын НТВ билдирди. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Көпүрө болжол менен 30 жыл мурун курулган. Басылманын маалыматына караганда, жергиликтүү тургундар буга чейин көпүрөнүн коопсуздугу боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Бирок көптөгөн туристтер мүмкүн болуучу коркунучту билишкен эмес. Кырсык болгон учурда анын үстүндө 7-8дей велосипедчи, жаран жана 100дөй адам болгон. Израилде Ирандын ракеталык соккуларынан каза болгондордун саны өстү. 3 күн ичинде Ирандын Израилге ракеталык чабуулунан 24 адам каза болуп, 592 киши жаракат алды. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөтү билдирди. Жаракат алгандардын ичинен 10 адамдын абалы оор, 36сынын абалы орточо, 546сы жеңил. Израилге Ирандын ракеталары түшкөн, жалпы 30 жер катталган. 3 күнүн ичинде Ирандан атылган снаряддардын саны болжол менен 370 экен айтылды. Буга чейин 3 адам каза болуп, 48 киши жаракат алган айтылган. Эске салсак, Израиль 13-июнга караган түнү Ирандын өзөктүк жана аскердик объекттерине соккурган. Чабуулдар өзөктүк куралдарды иштеп чыгууга байланыштуу объекттерге жана жогорку даражадагы аскер кызматкерлери жайгашкан жерлерге багытталган. Ошол эле күнү кечинде Иран жооп кылып Израилге ракеталык соккуларды жасаган. Тегеран Израилдин аскердик инфратүзүмүнө, анын ичинде аба базарларына жана башка стратегиялык объектилерге ири соккуулар болот деп убада берген. Булак Суперкежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Şu balam dagы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде о деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Нурланбек Тургунбек уулу 14 балалуу үй бүлөгү автоунаа белек кылды. Бүгүн 16-июнда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 14 балалуу Майрамбек Алыбаевка Honda үлгүсүндөгү унааны тапшырды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, Тургунбек уулу бул унааны жеге каражатына сатып алган жана өз үй бүлөсүнүн атынан берди. Азыркы тапта калкыбыздын санын көбөйтүү мамлекеттик саясатыбыздын артыкчылыктуу багыты болууда. Айрыкча келечектеги демографиялык жагдайды эске алуу менен үй бүлө институтун бекемдөө жана көп балалуу үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүүбүз кажет. Себеби биз өлкөбүздү элибиздин аракети жана калкыбыздын көмөгү менен гана көтөрө алабыз. Айрым алдыңкы мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөткөндөй, калктын саны өлкөнүн алдыга жылуусунда өзгөчө мааниге ээ деп билдирди парламент төрагасы. Ошондой эле Тургунбек уулу Майрамбек Алыбаевдин үй бүлөсү бардык кыргызстандыктарга үлгү экенин кошумчалады. Булак Спутник Эжи.
Кытайда фейерверк чыгарган заводдо күчтүү жарылуу болду. Кытайдын Хэнян провинциясынын Шанчжоу шаарындагы фейерверк заводунда күчтүү жарылуу болду. Global Times басылмасынын маалыматына караганда кеминде 9 адам жаракат алып, 2 киши дайынсыз болууда. Жабыркагандардын саны өсүшү мүмкүн. Жарылуунун себептери азырынча белгисиз. Бишкекте Камчы Көлбаевдин бир тууганы кармалды. Өткөн аптада Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жок кылынган Крим авторитет Камчы Көлбаевдин бир тууганы Жолдошбек Көлбаев кармалды. Аны менен кошо дагы 3 киши кармалган. Бул тууралуу Кактус медиа өздүк булактарына таянуу менен жазат. Алдын ала маалыматтарга караганда кармалгандар жер тилкелерине байланыштуу кылмыш ишине тиешеси бар. Мүмкүн болгон кылмыштардын расмий чоо жайы жана квалификациясы азырынча айтыла элек. Маалым болгондой, Жолдошбек Көлбаев Эл аралык дзюдо федерациясынын Борбор Азиядагы аймактык академиясынын директору кызматын аркалап келет. Эске салсак, Камчы Көлбаев 2023 жылдын октябрь айында Бишкекте жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында жок кылынган. Депутат Медер Алиев: Илим Карыббеков ушундай патхалим, кескелең, жубарымбек десе ишенчү эмесмин. Жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев өзүнүн Facebook баракчасына жеке ишкер Илим Карыббековду сындап билдирүү таратты. Депутаттын билдирүүсү: ушундай патхалим, кескелең, жубарымбек десе ишенчү эмесмин. Мындан 1 жыл мурун Турцияда катуу жер титирөө болуп, үйлөр кулап, миңдеген адамдар өлгөндө жогорку кеңештен маселе көтөрдүм эле. Бизде да этажка элитный үйлөр Бишкекте жамгырдан кийинки козу карындай салынып жатат. Алардын сапаты кандай? Кудай сактасын, эртең бизде да жер титирөө болсо кандай болот деп. Ошондон кийин бул бала мага жабышты да калды. Улам видеосун чыгарат. Бул популист жөн эле сүйлөй берет деп. Көрсө бул Шумпайдын строй компаниялары менен иштешкен жеке кызыкчылыктары бар экен. Аларды реклама кылып, дойлада болуп жан баккан бир бечара. Сага элдин ден соолугунан, коопсуздугунан өзүңдүн оокатың жогору турса, биз андай пулга, малга, дүнүйөгө сатылган жугундукур эмеспиз. Мен сага криминал же коррупцияга аралашкан депутаттардын бири эмесмин. Коркуп, алаңдап кой эми, унчукпай эле коеюнчу, бир былыгымды казып чыкпасын деген. Илим, сени жеткен кошоматчы, начар бала экениңди адамдар жакшы эле билишет. Ар кайсы тешиктен чыккан кандек итте эле. Ар кимге асылганыңды токтотсоң боло. Уурларга, коррупционерлерге асыл, мага асылба. Булак бия кежи.